самсахананын ичине кирдик. Мына кандай шартта жасалып атканын көрүп атабыз. Каракол шаарында Ленин көчөсүндө шашлычный двордун жанында ушундай самсахана ачылыптыр. Эмне үчүн ушул самсаханадан биз самсы жешибиз керек деген суроо болуп атат. Азыр ушу ишкерлерди колдоо максатында ушундай реклама алып берип атабыз. Бирок эмне үчүн элдер мындай эмне себеп менен ушул сиздин самсыңызды тандап жеши керек? Эмнеси менен артык башка нерседен? Биринчиден халал. Таза немелер менен жасалат, эт менен. Эттер каяктан аласыңар? Этти биздин эле базардан эле могу жан эт деген алат. Тоок нет болсо Бишкектен келет. Бүт сертификаттар бар, халал. Уйдун этин болсо өзүбүз бияктан түйөбүз да. Песочно слоёный тесто. Самсының канча түрү бар силерде? Пока 2 түрү бар. Ошо тоок менен, анан тооктун эти менен, тоок сыр менен аралашып жасайт. Уйдун эти менен бар да. Уйдун эти менен. Бул магазиндерге да караколду таратабыз. Баасы канча сомдон? Баасы 60 сомдон, тооктуку уйдук болсо 70 сомдон. Урматтуу туугандар, мына азыр кандай шартта жасалып атканын көрсөтүп берем азыр, кандай экенин дагы. Ушул жерге келип самсы мания деп ат эле айтып атат. Бир эле жолу самсы жесеңиз, ушул жерден чыкпай калчудай экенсиз. Мен өткөндө бир жолу жеп кеткем, ошол себептен кайра келип реклама кылып бака тартышты да туура көрдүм. Ичи да кандай шартта экенин мына байкелер өздөрү көрсөтүп берип атат. Az дагы дальше көрсөтүп. Бу жерде жасалат экен, мына бакта печкасы. Керектүү нерселер ордунда илинүү. Бир комнатасы, мына эт турган жери. Мына унду үйдө алып коюш керек экен, Полкалар жасайбыз. Продуктлар жерге турбаш керек, Мына атак көрдүңүздөр, мына. Ар жагынан морозилкасы. Мына общем, 1000 уккандан бир көргөн келип жеп көрсөңөр, аны түшүнөсүңөр.